Кыргызстан муфтияты тармактык маркетинг арам деген номер 5 фатвасын чыгарган. Эмнеге мындай өкүм чыгарды жана кандай каталар бар? Биринчи пункт 3 бөлүм. Эгерде бул жооптун биринчи пункту жана биринчи, экинчи бөлүмүн көрөм десеңиз, менин баракчамдан көрсөңүз болот. Эми бул жерде кумар оюндарын айтып кетиптир. Курайни Каримде деп атабыз. Бирок муфтият тарабынан жазылган жерде ал жерде бул кумар оюндарына окшоп калат деп айтпаптыр. Бирок кол ошондой айткан болсо, мен түшүнбөй калган болсом, анда буга да жооп берип кетсек, эч бир бизнесте эч кандай кумар оюндары жок. Казино, лотереядан башка да жок. Тармактык маркетингде кумар оюндары жок. Бирок каржы пирамидалары, жашыруун каржы пирамидаларында кумар оюндары сыяктуу бар. Башындагылар утат, акырындагылар утулуп калат, себеби компания жабылып калат. Жана ал жерде акча соода несиеден түшпөйт. Ал жерде бирини экинчиси чакырып келип, адамдар акча салган несиеден акча түшүп атат. Ал жерде соода жок, ал жерде товар алуу жок. Акыркы кардар берген акчасына товар алып, мен бизнес болбой калса, зато башымды жууп атпаймынбы, анан сиздер башка дүкөндөн алып атпадым беле деген жооп бере албайт. Ал акчамды киргиздим, билбейм, эмне алдым колума деген сезимди калат. Андыктан бул кумар оюндарына окшош кошулам. Бирок чыныгы тармактык маркетингде андай эмес. Мисалы, Фабиликте адам келгенде бул жерде бизнес статистика деген бар. Бул бизнес статистика бардык бизнесте бар. Мисалы, сиз жаңы дүкөн ачсаңыз, сиз эч убакта айталы ошол дүкөндүн алдынан 10-15 адам өтсө, сиздин дүкөнүңүзгө эч убакта 10-15 адам кирип соода кылбайт. Көп болсо 4-5 же 7-8 адам кирип көрөт. Кирип көргөндүн баары тең соода кыла бербейт. Соода алгандын баары тең эле такай кардар, дайым алып жүрчү кардар боло бербейт. Ал эми сиздин дүкөнүңүздүн астынан 100 адам өтчү болсо, ошол 100 адамдан жок дегенде 40-50сү же 60-70и сиздин дүкөнүңүзгө кирип көрөт. Кирип көргөндүн бирок баары тең соода кыла бербейт. Бирок ошого жараша соода көп болот. Демек, бизнес статистика деген ушундай. Сиздин дүкөнүңүз жөнүндө, сиздин сунушуңуз жөнүндө, сиздин продукцияңыз жөнүндө канчалык көп адам укса, ошончолук көп адам кызыгып көрөт. Ошончолук көп адам кардар болот же бизнес партнер болот. Муну бизнес статистика дейт. Эгерде бизнес статистика болбосо, анда кумар оюндары сыяктуу болуп калат. Бирок тармактык маркетингде бизнес статистика несиени биз киреше табабыз жана ушул несиеден бизнес курабыз. Жана биз адамдарды, биздин партнерлорду ушуга үйрөтөбүз. Бизнес статистиканы жасасаңыз, сизде соода дайым болот. Сиз киреше табасыз дейбиз. Бизнес статистиканы жасабасаңыз, анда бул жөн эле шылтоо. Анда ал ишкер эмес, аны билбеген, аны жасабаган адам ишкер эмес. Бирок менимче, муфтият бул боюнча түшүнүгү, маалыматы жок. Анткени дегенде алар маркетинг, менеджмент, экономика, бизнес темасында сабаты азыраак болот. Дал ушул себептен алар ушундай адашуу жасап атышат. Кумар оюндары сыяктуу же гарар же белгисиздик, тобокел бар деп атат. Бизнес статистиканы жасаган адам үчүн тобокел өтө аз. Анда эгер ал себебин жасап койсо, анда тобокел Кудайдан болот. Анда Кудай бербей атат. Бул уже башка нерсе. Бул жерде Кудайдан сураш керек экен, албетте. Ал эми себебин жасап койсо, бизнес статистиканы жасап койсо жана Кудайдан суранса, Кудай берем десе, сөзсүз түрдө берет. Бирок бизнес статистиканы жасабаса, ал бербеши мүмкүн көпчүлүк учурда, Андыктан мындай адашуу болгон, ушундай каталарды жасаган муфтияттын фатвасына ишенич керекпи, керек эмеспи деген суроо өзүңүзгө берип көрүңүз. Астыда дагы 9 пункт боюнча талдообуз бар. Көрөм десеңиз, баракчада көрүңүз.